Саламатсыздарбы, урматтуу телекөрүүчүлөр, сиздердин назарыңыздарда бүгүнкү маселе көрсөтүүсү мамлекет тараптан адам сатууга каршы күрөшүү аракеттери жүргүзүлүп келет. Адам укугу кандай сакталып жатат, адам сатуу фактылары Жалал Абад облусунда катталбадыбы, негизи эле адам укуктары кандай сакталып жатат деген тема айналасында бүгүн биз кененирээк сөз кылмакчыбыз. Бүгүнкү биздин студиябыздын коноктору менен тааныштыра кетсек, Кыргыз Республикасынын президентинин Жалал Абад областындагы ыйгарым укуктуу өкүлүнүн аппаратынын социалдык өнүктүрүү бөлүмүнүн башкы адиси Кадырова Канышайым, ошондой эле Жалал Абад областтык ички иштер башкармалынын өзгөчө маанилүү иштер боюнча улук ыкчам өкүлү Ерматов Эдил мырза келип отурат. Саламатсыздарбы, студиябызга кош келипсиздер. Алгач Канышайым, сизге суроо бергим келип турат да, өзүңүз билгендей эле ошол министрлер кабинетинин төрагасы тарабынан атайын ошо Кыргызстанда 2022-2025 жылдарга карата адамдарды сатууга каршы күрөшүү боюнча программасын ишке ашыруу боюнча атайын иш-чаралар планы бекитилген да. Ошонун негизинде ошо Жалал Абад облусунда кандай ишмерчемдер болуп атат, ошол токтомду ишке ашыруу боюнча алгач ошо боюнча айта кетсеңиз. Жакшы болот. Биздин областтын аймагында Кыргыз Республикасынын министрлер кабинетинин тарабынан Кыргыз Республикасында адам сатууга каршы күрөшүүнүн алдын алуу боюнча атайын программасы жөнүндө токтом иштелип чыккан. Ал токтомду баарыбыз билебиз, 2022 жылдагы 227 токтом. Бул токтомдун алкагында ишке ашыруу максатында биздин облусттун аймагында Кыргыз Республикасынын президентинин Жалал Абад областындагы ыйгарым укуктуу өкүлүнүн атайын токтому менен иш-чараларын иштелип чыгып бекитилген. Ал иш-чараларды аткаруу боюнча тийиштүү тапшырмалар райондук мамлекеттик администрацияларга, шаардык мэрияларга, ошондой эле тийиштүү болгон мамлекеттик органдардын облустук башкармалыктарына, район шаардык бөлүмдөрү, коомдук уюмдар, эл аралык уюмдар, жалпыга маалымдоо каражаттары, билим берүү тармагы, жалпы эле тийиштүү болгон мекеме ишканалар менен бирдикте иш-чаралардын планы аткарууга алынган. Ошонун негизинде, пландардын негизинде иш алып барылып келип атат, Эдил мырза, жогоруда айткандай эле, мына ушул программанын негизинде, ошол өзүңүздөр билгендей эле, мына ушул токтомдо дагы айтылган, ички иштер министрлигине, прокуратурага, мына ушул адамдарды сатууга каршы күрөшүү боюнча ошол пландын негизинде дагы айрыкча басымдуураак, көбүрөөк сиздерге тапшырылган да, ошолор боюнча иш алып баруу боюнча. Негизи эле ушул багытта кандай иш алып барып атасыздар? Бул багыт боюнча адам сатуу боюнча алдын ала жана болтурбоо максатында адам сатуу фактылары иш-чаралар жүргүзүлөт. Адамдар менен, мэрия менен, ишкана мекемелер менен биргеликте, соцзащиталар менен тоже биргеликте иш алып барабыз. Көбүнчө басмырлоо бул масштабтуу жана белгилүү кылмыш болуп эсептелген үчүн биз көбүрөөк көңүл бурабыз дагы, анан ошол боюнча иш алып барабыз да. Акыркы 5 жылдан бери мындай факты облус аймагында катталган жок. Bundan нары деле иш жүргүзүп атабыз. Алдын ала иш-чаралар жүргүзүлүп, жакшы буюрса. Андайга жол бербөө максатында. Жол бербөө максатында. Негизи эле ошо жол бербөө дегенде биз айтабыз да, эми баягы пландар бар да сиздердечи. Анан ошол кандай болот жылына? Негизи эле бирок эми биз адам сатуунун дагы түрү көп да, эми ар кандай болуп калат. Анан бирок кээ бир учурларда мына ошондой учурга катталыш деле мүмкүн, бирок кайта албайт да. Ошолорду баягы ачык айкындыкка чыгаруу үчүн же болбосо көбүнчө эми баягы ошол кулчулук деп коебуз, кулчулукка басым ошентип калгандар. Негизи эле ошолор менен да иш алып баруу кандай болот? Негизи ошондой кайрылып, арызданып, бирок ачык болбосо дагы бирок кайрылгандар болобу? Азыр эми 21-кылым бизде жаштар бардыгы эле билимдүү, соц тармактары менен мындай неме кылышат да, жакшы эле көрүшөт, интернет булактар бар. Эми адам сатуу деген түрлөрү айтып кеттиңиз го, бул мажбурлоо иштетүү, кулчулук жана акыркы немеде боюнча сексуалдык мүнөздөмө, ошолор боюнча түрлөр бар, бирок биз
жанагындай иш чаралар жүргүзүп туруп ачык келген фактылар болгон эмес. Бирок баардык немелерден, интернет булактардан баардыгын эскертип, ошондой кайрыла турган болсоңуз биздин неме сайттарыбызга кирип, анонимно болсо анонимно кайрылгыла деп туруп белгилеп кетебиз да. Бирок бул акыркы немелерде жылдарда андай факт катталган жок. Катталган жок. Акыркы 5 жылдын ичинде мындай фактылар жок. Негизи эле канчайым ошо биз жогоруда айткандай эле ошо толуктоо иретинде да. Биз адам сатуу дегенде көпчүлүгүбүз ошол адамдарды мындай саттуу дегенде эле ойлоп калышат да. Негизи эле бунун жогоруда айткандай эле түрү көп да. Ушул боюнча бир аз маалымат бере кетсеңиз. Жакшы болот. Адам сатууга каршы күрөшүү жана анын алдын алуу дегенде иш чаралар планында көптөгөн тапшырмалар белгиленген да. Анын ичинде ушул адам сатуу деген эмне деген түшүнүк дагы баягы мектептен, билим берүү бөлүмдөрү тарабынан дагы ачык сабактарда, тарбиялык сааттарда деги эле баланы баягы жаш кезинен билим берүү бөлүмдөрү аркылуу ушул тарбиялык сааттарга киргизип түшүндүрүү иштери колго алынган. Себеби ошолор дагы биз иштеп чыккан иш планында белгиленген. Адам сатуу деген эмне? Адам сатуу десе эле адамдар түшүнөт, тирүүлөй эле ушу адам кишини баалап акчага сатып жиберет деп түшүнөт да негизинен. Жок, андай эмес. Адам сатуунун түрлөрү өтө көп. Адам сатуу деген өзү негизи бул биздин коомго карама каршы келген бул кылмыш болуп эсептелет. Адам сатууда көпчүлүк баягы адам сатуунун курмандыгы болуп калганын өздөрү билбей эле баягы коомго аралашып жүрүп калышат да. Бирок ошонун алдын алуу иш чараларын түшүндүрүүнүн натыйжасында бүгүнкү күндө мына жогоруда айтылып кеткендей биздин облуста андай факт каттала элек. Бул мажбурлап иштетүү, бирөөнүн эмгегин колдонуу дагы адам сатууга кирет. Мисалы ушул бирөөнү эмгегин алдоо жолу менен, коркутуу жолу менен, баягы эксплуатациялоо жолу менен дагы эмгегин колдонсо дагы бирөөнүн бул да адам сатууга кирет. Эми жөнөкөй эле жалпак тил менен айтканда баягы мажбурлап кыз ала качуу дагы адам сатууга кирет да. Анан ушул мажбурлоонун баардык түрлөрү адам сатууга кирет. Кээде көбүнчө адам сатуунун курмандыгы болгону кимдер? Көбүнчө баягы бүгүнкү күндөгү өзүнүн үй бүлөлүк экономикалык абалын жакшыртуу максатында, багуу максатында, социалдык абалын жакшыртуу максатында көп эле чет мамлекетке иш издеп кеткендер, эмгек мигранттары болуп эсептелет. Ошолордун ичинде баягы билбестен баягы туура эмес багытта барып алгандар, тааныштар аркылуу барып алгандар болот. Ошолор дагы барып баягы паспортун алдырып коюп, же болбосо баягы туура эмес алдоо жолу менен мындай барып алгандар дагы өзү ойлогондой турмушка, ойлогондой жумушка кабылбаган жарандар болгон учурда дагы бул ушундай учурлар дагы адам сатууга бир жолу болуп эсептелет да. Ошондуктан бул адам сатуу десе эле мен ушу жалпы коомчулукка деле кайрылып кетем. Адам сатуу дегенде ушундай тирүүлөй адамды акчага сатат деп түшүнбөстөн ушундай эмгектин мажбурлоо түрлөрүнө кабылып калбас. Мисалы эң жөнөкөй эле айтканда биз баягы иш чаралар планында балдар үйлөрү бар, жатак мектептер бар, интернаттар бар. Ошолорго дагы иш планда бекитилип белгиленип берилген. Ошол жерде тарбияланып жаткан балдарды дагы мындай адаттан тыш макулдашылбаган тартипте эмгекке тартуу, аларды иштетүү дагы уруксаты жок. Себеби алардын эмгегин дагы мыйзамсыз иштетип бир иштерге жумшап алардын эмгегин пайдаланса, бул дагы адам сатууга кирет депчи. Ошону мисал кылып айтып кетейин. Рахмат. Едил мырза, мына жогоруда айткандай эле эми ошо милиция ошо коомчулук менен тыгыз байланышта иш алып барылып келет да. Анан айрыкча мынакей биздин эжекебиз дагы бир жакшы түшүндүрүп өттү да. Айрыкча биз эми айыл жергелеринде кээ бир учурда биз өзүбүздүн укуктарыбызды дагы билбей калабыз да. Биз кайсыл жерде өзүбүздүн укугубузду билишибиз керек. Эми укугубузду билбей, мына жогоруда айткандай эле баягы мажбурлап иштетсе, же болбосо айлык акысын бербесе, же болбосо
сааттан ашыкча иштетип койсо, кээ бирде ошолорго маани бербейбиз да, адам өзүнүн укуктарын билсе, эгерде ошондой фактылар мисалы үчүн болбойт да. Ошол эле учурда эми биз ошол жарандарга мына ошондой өз укуктарын билүү максатында коомчулук менен иш алып баруу боюнча дагы кандай бир жолугушууларды өткөрөсүздөр? Бул биз милиция кызматкерлер коомчулук менен иштеген үчүн бул иш-чара боюнча мектептерге барып биз түшүндүрүү жана лекцияларды өтөбүз. Лекциянын аталышы да адам сатуу. Ошондой эле социалдык тармак, интернет булактар аркылуу деле түшүндүрүү иштерин жүргүзөбүз. Түшүндүрөбүз адам сатуу фактылары боюнча кандай болуп бөлүнөт, кандай деп саналат. Мындай айтканда, бизде эми көпчүлүк жана айыл жергесинде айтып атпайбызбы, өзүнүн укуктарын түшүнбөй эле, билбестен ушундай нерселерге кабылып алат. Бирок алар билбейт да, бул ошо адам сатуунун түрлөрү экени билинбейт. Эми албетте бизге бул фактылар боюнча кайрылган болсо, биз ошол эле замат арызын алып каттап тергөө юридикалык багып берет да. Наркы иштеткен тарапка айлык маянасы бербеген болсо деле ошол боюнча өндүрүү иштерин жана кафелердин ээлерине же кимдир бирөө иштеткен иш берүүчүлөр менен, бирок ошол боюнча биз юридикалык баа тергөөчү берет да. Эми сөзсүз түрдө албетте ар бир мисалы үчүн биз жогоруда айтпадыкпы, бул адам сатууга каршы мисалы үчүн эме адам сатуу бизде баягы кылмыш деп эсептелет депчи. Анан албетте кылмыштын артында ушул эгерде кылмыштуулукка барса жоопкерчиликке тартылат деген бизде мыйзамда бар. Негизи ошол кандай мыйзамда кандай каралган? Мына ошондой фактылар катталып калганбыз аларга. Бул албетте кодексте каралган. Кодексте 3 жылдан 5 жылга чейинки немеге кабыл алынат да. Жоопкерчилиги бар. Жогоруда айткандай эле биз баягы иш-чаралар планы деп эдикпи? Анан биз ушу айрыкча жогоруда айткандай эле кайрылышуу суроодо айыл аймактарда дагы ушуну бир күчөтсө деген себеби бизде көпчүлүгүндө эле ошол ар бир айылдарда ушул маселени козгоп, бүгүнкү күндө токтом чыкты, пландар бекитилди, бирок нары жагы айылдарга канчалык жетип атат деген суроо пайда болот да жеке. Негизи эле ошол көзөмөлдөө жагы кандай болот атат ошо берилген пландар боюнча? Туура, биздин облуста ушул Кыргыз Республикасынын президентинин Жалал Абад областындагы ыйгарым укуктуу өкүлүнүн аппаратынын алдында адам сатууга каршы күрөшүү боюнча координациялык кеңешме түзүлгөн. Ушул координациялык кеңешменин катарында бизде областтык мамлекеттик органдардын башкармалыктарынын башчылары, мекеме ишканаларынын тиешелүү мекеме ишканаларынын жетекчилери, өкмөттүк эмес уюмдардан, өкүлчүлүктөрдөн, коомчулуктан, жалпыга маалымдоо каражаттарынан, жогорку окуу жайлардан өкүлдөрүнөн түзүлгөн координациялык кеңешменин курамы. Ал жерде координациялык кеңешменин өзүнүн да планы бар. Биз көбүнчө өткөрүлгөн иш-чаралардын ушу калктын калың катмарына жеткирүү максатында дагы ушул мен айтып аткан координационный кеңешме бул облустук, ар бир район шаарда дагы ушундай координационный кеңешмелер бар. Координационный кеңешменин жетекчиси же төрагасы деп айтылат. Район шаарларда акимдер жана мэрлер, областта ыйгарым укуктуу өкүлүнүн орун басары ушул координациялык кеңешменин төрагасы болуп эсептелет. Ал эми иш алып баруу, иш жүзүнө ашыруу координациялык кеңешмедеги биздин аппараттын социалдык өнүктүрүү бөлүмүнө жүктөлгөн координациялоо жана көзөмөлдөө жагы. Багы менен сөзүн башында айтып кеткендей, иш-чаралардын планында ишке ашыруу жагы көбүнчө тегерек столдор, тренингдер, окутуулар, атайын жыйындар болот жерлерде. Ал жерлердеги жыйындарда аксакалдар кеңештери, аялдар кеңешинин төрайымдары, жаштар комитеттери бар айыл жерлеринде, жерлерде, жергиликтүү өзүн алуучу башкаруу органдарында, район шаарларда дагы. Ошолор менен бирдикте ушул атайын окутуулар өтөт. Көбүнчө өкмөттүк эместер уюмдардын, эл аралык уюмдар бар, коомдук фонддор бар,
ошолор менен каржылоосу менен көбүнчө тренингдер көп өткөрүлөт бизде. Себеби атайын ошол министрлер кабинетинин токтому менен бекитилген иш планда дагы эл аралык уюмдар менен жана өкмөттүк эмес коомдук фонддор менен иштөө жагы ошол иш чаралардын планында белгиленген. Көбүнчө ошолор тараптан бизде иш алып барган атайын ушундай уюмдар бизге сунуш менен келишет. Биз сөзсүз түрдө алар менен тыгыз байланышта иштейбиз. Анан квартал сайын же жылына 2 жолдан атайын планга коюлганга жараша тегерек стол, семинар, тренинг, окутуу сөзсүз болот. Ал областтын борборунда уюштурулганда анда координациондук кеңешменин мүчөлөрү баары катышат. Ал жерде облустук казыяттан бар, саламаттык сактоодон бар, билим берүүдөн бар, бүт баардык тармактардан бар. Ал эми жерлерде болсо, ал райондук деңгээлде ушул биздей эле тартипте райондук, шаардык деңгээлде жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарда, айыл өкмөттүн деңгээлинде ушундай иш чаралар өтүп турат. Эми өзүңүз билесиз, бир учурда мисалы үчүн эгерде кандайдыр бир кылмыштарга ошондой күбө болуп калсаңар, ошо мамлекет тараптан бул нерсе айтылды да, эгерде кылмыштар бир кандай ошондой зордук зомбулук болуп калса, же болбосо ошондой болсо, карап турбастан, же болбосо ошо тийиштүү адистерге билдиргиле деген бир чыкпадыбы? Эми маалыматтарды таркатып беребиз депчи. Ошол сыяктуу эле мисалы үчүн ошондой фактыларга кабылгандар боло турган болсо, алар дагы мисалы үчүн кайрылгандар болсо, кайрылып, негизи айтканым, көп учурда эми ошондой фактылар болбосун жерибизде, бирок эгерде ошондойлор баягы жабык түрдө болуп калышы дагы ыктымал да. Ошондуктан айтарым, баягы биздин жарандарыбыз дагы эгерде мына ошондой адам сатууга каршы бир кандайдыр фактылар болуп кала турган болсо, кимдерге кайрылыш керек негизи? Ошол боюнча да бир аз маалымат бере кетсеңиз. Эгер адамзаты ушундай фактыларга кабылган болсо, сөзсүз түрдө 102 болбосо 112 телефон аркылуу чалып билдирсе, ошол боюнча биз иш алып барып, кылмыш болгон жерге, окуя болгон жерге барабыз. Бул факты боюнча арызды алабыз. Анан тергөөчү ошого карап туруп юридикалык баа берет. 102, 112 кайрылса болот. Кайрылса болот. Эми канчайым жогоруда айткандай эле токтомдордо биз эми бул ушул айрыкча адам укугу биздин мыйзамда жазылган, адам укугу ушу биринчи орунда сакталыш керек депчи. Анан ошолсуңар эле биз жогорудан эми баягы биз кагаз эмес, ошол эле учурда азыркы учурда ушу социалдык тармактарда көбүн эсе ошол түшүндүрүү иштери же болбосо бир кулактандыруулар, социалдык роликтер жүргүзүлүп келет да. Анан ушулга дагы бир аракет кылып көрдүңүздөрбү? Негизи эле ошол социалдык атайын ошол адам сатууга каршы күрөш боюнча роликтерди чыгаруу же болбосо ошол иш пландарга киргизүү боюнча. Социалдык тармактарда бизде өткөрүлгөн иш чараларыбыз тынымсыз эле чагылдырылып келет. Өзүңөр деле ага күбө жүрөсүңөр. Өткөрүлгөн семинарларыбыз, тегерек столдорубуз, жыйындарыбыз баягы планда белгиленген боюнча ал сөзсүз түрдө социалдык тармакта, жалпыга маалымдоо каражаттары менен, облустта сиздер менен чогуу бирдикте көп иш чараларды өткөрүп келе жатабыз. Мындан кийин деле өткөрүү иш планына ылайык жүргүзүлөт. Ал эми баягы алдын алуу, түшүндүрүү иштерин калктын катмарына жеткирүү максатында бизде атайын буклеттер, китепчелер, жерлердеги брошюрка китептер, китепчелер ошол эл аралык уюмдардын каржылоосу менен чыгарылып, таркатылып келүүдө. Ал эми көбүнчө бүгүнкү баягы флешмоб деген бүгүнкү биздин жаштарга жакыныраак угулган иш чаранын бир түрү бар. Баарыңарга белгилүү, ошол адам сатууга каршыбыз деген флешмобдор өтүп атат. Аны баардыгыңыздар деле күбө болуп чагылдырылганын көрүп атасыздар. Жерлерде өтүп атат, облустун борбору болгон Жалал Абад шаарыбызда өтүп атат. Ошол биз облустук деңгээлде кандай бизге тиешелүү болгон аракетибизге жараша ишке ашуу иштин баары Кудай буйрса жасалып атат. Ал эми баягы бул иш чараны иштегенде министрлер кабинети, Кыргыз Республикасынын министрлер кабинети иш чараны бекитип атканда сөзсүз түрдө облустагы ыйгарымдуу өкүлдүн аппараттарына анын долбоору келет.
ошол долбоорлор келгенде ченемдик укуктук нормативдик актыларда ошонун баары бизге алдын ала биз менен макулдашууга долбоорлор келгенде ошол сиздер айткан видеороликтер боюнча даярдоо, аны чагылдыруу боюнча биз ушу маданият маалымат жана ошол жаштар саясаты министрлигине тиешелүү тартипте өзүбүздүн сунуштарыбызды бергенбиз. Себеби ал жактан эми көп этаптуу мындай талап кылган иш болгондуктан баягы облустук деңгээлде эле чечиле турган иш эмес да. Баягы ошон үчүн баягы тиешелүү министрлик тиешелүү тартипте кароо жагы биз тараптан ошол сунуш берилген. Эдил мырза, жогоруда айткандай эле биз айтып атпайбызбы, эмгек акысын дагы эгерде өз убагында бербей, мына ошондой мажбурлап иштетсе деп дагы адам сатууга бир түрүнө кирет депчи. Анан негизи эле азыркы учурда дагы мына ошондой чоң компаниялар бар, жумушчуларды алып иштетишет, анан мисалы үчүн ошол биздин коңшу мамлекеттерден чыгышат дегенде, негизи эле ошолор менен дагы бир кандай иш алып барасыздар, мына түшүндүрүү иштерин жүргүзүү. Эми биз мындайда адам сатуу фактысы катталдыктан мурун алдын алсак, бул жеңилирээк болот да. Ошол багытта дагы кандай болот атат? Биз чоң мына ишканалар менен, эмелер менен. Бул багыт боюнча бизден мисалы үчүн договор боюнча Европага алып кетип атат. Ишчилерге шарт жана немелерди түзүп берип атат. Булар баардыгы официально лицензиясы бар. Алар боюнча деле барып биз маектешип, түшүндүрүп, иш алып барып келебиз да. Алар баардыгы неме мыйзамдуу, баардыгы неме боюнча мыйзам чегинде иш алып барышат да. Биздин мамлекеттин ичинде bunday фактылар эми акыркы немелерде 5 жылда катталган жок, бирок элдер менен жана алып келген жана строительный бригадалар боюнча строительный компаниялар чет элден алып келишет да, эми уста жана неме мастерлерди алып келгенде строительный компаниянын юристтери бар, жетекчилери бар, алар менен дагы мындай маектешип түшүндүрүү иштерин жүргүзөбүз. Мындай факты болгон жок да бирөөчү. Рахмат. Мындан кийинки дагы кадамдар кандай болот? Анша негизи эле биз жогоруда айткандай эле координациялык кеңеш дагы пландарды коюшту. Биз мындан дагы баягы адам сатууга каршы күрөшүү боюнча иш чараларды кандай багыттарда алып барылат, дагы кандай иш мерчемдери бар, ошого жеткирсеңиз. Жакшы болот. Мына иш чаралардын планына ылайык мына жакынкы күндө 30 июль бүткүл дүйнөлүк адам сатууга каршы күрөшүү күнү. Бул иш чаралар планында белгиленип, облустун аймагында жерлерге жеткирилген. Ал адам сатууга каршы күрөшүү күнүнүн алкагында адам сатууга каршы 100 күн деп 100 күндүк жарыяланган. Ошол акция өтөт. Ошол айлык ал ошол 30 июлдан башталат. Ошол 100 күндүктүн арасында ошо иш чарада планда белгиленгендей эле бардык ошол жерлерде тиешелүү иш чараларды уюштурушат. Рахмат сиздерге, алтынды убактыңыздарды бөлүп ошо бүгүнкү күндөгү адам сатууга каршы күрөшүү боюнча иш аракеттер боюнча маалымат бердиңиздер. Албетте бул ушул министрлер кабинетинин 2022-2025 жылдарга карата адамдарды сатууга каршы күрөшүү боюнча программасын ишке ашыруу боюнча атайын иш планынын негизинде жүрүп жатканды боюнча маалымат бердиңиздер. Албетте биздин телекөрүүчүлөрүбүз дагы көрүп жаткан биздин жалпы конокторубуз дагы мына ушул адам сатуу канчага бөлүнөт, эмне болот, булар боюнча дагы түшүнүп алды деген ишеничтебиз. Урматтуу телекөрүүчүлөр, ар дайым жерибизде тынчтык, элибизде биримдик болсун. Көрсөтүүнү алып барган мен Ильяс Турдубай болдум. Кийинки көрсөтүүдө амандашканча саламаттаңыздар.